Куланак ГЭСи ишке кирсе, жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Энергетика министрлиги бир катар ГЭСтерге пресс-тур уюштурду. Бишкектеги негизги ооруканаларды шаардын сыртына көчүрүү пландалууда. Саламаттык сактоо министрлиги Каражыгач айылындагы 106 гектар жерге курулуучу ооруканалардын эскизин көрсөттү. 4 жылда өлкөдө 500ге жакын мектеп салынды. Дагы 223 мектеп керек. Окуучулардын арасындагы мушташ өлүм менен коштолгон окуялар, мектептеги тартип, тарбия маселеси. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, күн жүрүш маалымат программасынын кечки топтому. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдиева. Улуттук банк жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Ага президент Садыр Жапаров кол койгону кабарланды. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 20 мартта кабыл алынган. Эми санарип сом өлкө аймагында төлөм каражаты болот. Ошондой эле документте санарип сомду чыгаруу, жөндөө, жүгүртүү боюнча беренелер киргизилген. Аларга ылайык санарип сом өлкө аймагында мыйзамдуу төлөм каражаты болуп саналган улуттук валюта деп кабылданат. Улуттук банк аны эмиссиялоо боюнча өзгөчө укукка ээ жана жүгүртүү уюштуруу тартибин аныктамак. Мыйзам 2027 жылдан баштап күчүнө кирип, санарип сом ошондо жүгүртүүгө чыгарылат. Бишкектеги номер 31 мектептеги окуучу кыздын өлүмүнө байланыштуу экспертиза дайындалып, окуяга күбө болгондор сурак алынууда. Бул туурасында Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Орун басардын айтымында окуя 15 апрелде саат 17:35 болгон. Муну менен катар отурумда мектептеги кылмыштуулукка каршы күрөш, билим берүү тармагындагы маселелер каралды. Норма боюнча бир класста 25 бала гана окушу керек. Мындан улам дагы кошумча 223 мектеп керек. Бул туурасында билим берүү жана илим министри Догдуркул Кендирбаева жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында акыркы 4 жылда өлкө боюнча жалпы 500ге жакын жаңы билим уясы салынган. Канча мектеп керек дагы? Кыргызстан боюнча. Бизде бүгүнкү күндө элибиздин төрөлүш динамикасына жараша, эгерде норма, стандарттык норма менен бүгүнкү күндө дагы эле көп эле мектеп керек. Анткени класста 25 бала окуш керек. Ошону анализдеп чыксаңар, кээ бир жерде кошумча мектеп салыш керек. 223 мектеп керек. Жалал-Абад, Ош шаарларындагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдаган окуу борборлоруна райондордогу окуучулар атайын келип даярданышууда. Алардын кээ бири 1 жыл, айрымдары 6 айдан бери айына 20 000 сомдон төлөп окуп жатканын айткан Арсланбек Эгембердиев ЗРТга даярдаган окуу мекемелеринин мыйзамдуулугуна көңүл бурууга чакырды. Анткени алыскы райондордон келгендер мектеп программасынан артта калышкандыктан бул аттестат алууда маселе жаратышы мүмкүн. Себеби ал мектебин таштап, башка жакта окуп атат да, алар аттестат бере албаса керек. Ал мекемелерчи бүгүн ОРТга даярдайбыз деген мекемелерчи. 1 жыл акыркы жылын окубастан мектепте алар ошол жакта Жалал-Абад, Ош шаарларында окуп атат да. Ушуну бир көңүл буруп карап коюңузчу, териштирипчи кандай болуп атат. Мага жазуу түрүндө бериңиз ушуну. Эртең ошолардын балдарында, ата-энелеринде мектептен аттестат аларда маселелер жаралып калбасын. Жыл башынан бери мектеп окуучуларынын өлүмү менен коштолгон окуялар орун алууда. Буга карата кылмыш иши козголуп, мектеп директору, мугалимдери менен кошо кызматтан алынганы, окуучулардын өмүрү менен коштошкон окуяларды ооздуктай алган жок. Парламентарийлер буга мектептердеги билим берүүнүн сапатынын төмөндүгү, тарбия иштеринин чабалдыгын жүйө кылып, ата-энелердин да салымы бар экенин айтып келишет. Бишкектеги номер 31 мектептеги окуучу кыздын өлүмү агартуу тармагы айрыкча мектептердеги көйгөйлөрдүн чечилбегенин ачыктады. Ушул 31 мектепте жакында эле ушу бир кыздын өлүмү болду да. Карашалуу окуя катталып, ал жерде кандай чара колдонду? Мектептеги окуя бул 15 апрелде 17:35 убактысында болгон. Ички иштер министрлиги тарабынан 15 апрелинде тергөө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 131-несинин 3-бөлүгү этиятсыздыктан адамдын өлүмүнө алып келген ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголуп, азыркы учурда соттук медициналык, биологиялык жана башка тиешелүү экспертизалар дайындалып, окуяга күбө болгон жарандар, окуучулар жана мугалимдер суралууда. Ошондой эле номер 72 мектепте токмоктон улам каза болгон окуучунун өлүмү туурасында иш жакында сотко жөнөтүлөрүн билдирди. Өз кезегинде Аида Исатбек кызы мектепте каргашалуу окуялар катталары менен мектеп директору, мугалимдер ишинен бошотулуп жатканын айтып, бирок окуучулар арасындагы кылмыштуулукту азайтуу, алдын алууда кандай аракеттер көрүлүп жатканына кызыкты.
чыр чатактарды, ошо балдардын арасындагы кылмыштуулукту алдын ала турган кандай иш-чаралар сиздердин министрликтен кандай иш-чаралар көрүнүп даярдалып атат? Кандай укуктук актылар даярданып жатат? Ошол менен бирге эле ата-энелер менен кандай иштер алып барып жатат? Бизде атайын ушул сиздер алып берген закон профилактика бар 60-чы мыйзам. Ошонун негизинде улуттук план негизинде биз иштерди жүргүзүп атабыз. Келгиле ошону биргеликте иштеп чыгалы, абдан аябай маанилүү болуп атат ушул. Ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү. Отурумда балдарды мектепке электрондук каттоо аркылуу кабыл алынганы айрым ата-энелерге кыйынчылык жаратып жатканы айтылды. Анткени жашаган жеринде каттоосу болгону менен тиркемеде онлайн башка мектептер көрсөтүлүүдө. Например, регистрация бул жакта турса, ошо мектептин жанындагы үйдө. Бирок электронду кирсек, база айылдарыбызды көргөзүп атат. Андай болуп калган учурда биздин жарандар эмне кылыш керек, каяка кайрылыш керек? Андай учурларда түндүк тиркемесинин кайрылуулар бөлүмү бар. Ошол жактан түндүк мамлекеттик мекемесине же болбосо биздин министрликке же болбосо билим берүү министрлигине кайрылса болот. Муну менен катар билим берүү системасы 12 жылдыкка өткөнү менен мектептердин жетишсиздиги, класстардын тартыштыгы, рекетчиликти жоюу үчүн тарбиялык сабактарды көбөйтүү, психология сабагын ачуу сыяктуу бир катар маселелер көтөрүлдү. Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык Көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Каракол шаарына жүрүп жаткан курулуш объектисинен кабар алды. Анда Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасын ишке ашыруу максатында Каракол жана Чолпон Ата шаарларында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин мамлекеттик ипотекалык компаниясынын маалыматтарына ылайык жалпы курула турган батирлердин саны 5112. Бүткөрүү мөөнөтү 3 этаптан туруп, ал 2028 жылдын аягына чейин созулат. Ал эми каржылоо өз нугунда жүрүүдө. Үйлөрдү курууда жогорку сапаттагы материалдар колдонулуп, бардык сейсмикалык коопсуздук талаптары сакталганы айтылат. Анда Адылбек Касымалиев мындай долбоор Кыргызстандын жарандарына жеткиликтүү, сапаттуу жана коопсуз турак жай менен камсыздоо максатында ишке ашырылып жатканын билдирди. Курулуп бүткөн батирлер мамлекеттик программанын алкагында социалдык жеңилдетилген жана жеткиликтүү ипотека багыттары боюнча кезекте турган жарандарга берилет. Ошондой эле биргелешкен курулуш механизми менен кезексиз берүү жагы каралган. Саламаттык сактоо министрлиги негизги ооруканаларды Бишкектин сыртына көчүрүүнү сунуштап жатат. Эскиздерди Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев көрсөттү. Жаңы медициналык шаарчаны Борбор калаанын түштүк-чыгышындагы Каражыгач айылына жакын жердеги 106 гектар жерге куруу пландалууда. Ал жерге улуттук госпиталды, республикалык жугуштуу оорулар ооруканасын, улуттук кардиология борборун, кургагучка каршы күрөшүү борборун, айрым төрөт үйлөрүн, психиатрия наркология борборун жана башка медициналык мекемелерди жайгаштыруу көздөлүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги бул ооруканалардын баары реконструкцияланышы керектигин жана бүгүнкү дүйнөлүк стандарттарга жооп бербей калганын белгиледи. Ошол эле учурда Саламаттык сактоо министрлиги айрым ооруканалар шаардын ичинде калышы керектигин белгилейт. Буга тез жардам станциялары, төрөт үйлөрү, балдар ооруканалары, поликлиникалар жана башкалар кирет. Энергетика министрлиги бул рет Кемин Көмөк Чордону, Орто Токой Кичи ГЭСинин курулуш иштери жана нарындагы Атбашы Куланак ГЭСинин иш аракеттери менен тааныштыруу үчүн аталган объекттерге кезектеги экскурсияны уюштурду. Бул экинчи рет уюштурулуп жаткан экскурсияга 100гө жакын адам катышып, алардын арасында журналисттер, жарандык активисттер, блогер жана энергетика тармагында окуган студенттер болду. Ал эми экскурсиянын жүрүшүндө энергетика министри Талайбек Ибраев жана тийиштүү жетекчилер энергетика министрлиги коомчулук үчүн ар дайым ачык экенин билдирип, журналисттерди жана катышуучуларды кызыктырган суроолоруна жооп берди. Энергетика министрлиги уюштурган пресс-турдун жүрүшү туурасында кесиптешим Алина Жапаркулова кененирээк баяндап берет. Энергетика министрлиги уюштурган энергетикалык объектилер менен таанышуу иш-чарасы алгач Чүйдөгү Кемин Көмөк Чордонунан башталды. Бул Көмөк Чордон 2015-жылы курулуп пайдаланууга берилген. Атап айтканда Кыргызстан боюнча 500 киловольттук 4 Көмөк Чордон болсо, бирөөсү дал ушул Кемин Көмөк Чордону болуп саналат. Ал эми мындан 10 жыл мурун пайдаланууга берилген бул Кемин Көмөк Чордон ишке кириши менен Кыргызстан коңшуларынан электр көз карандылыгынан кутулган. Мурун мисалы бул курula электе биз эмеден Токтогул КЭСине чыккан электр энергияны
ушул кубаттуулукту ушул электр берип атканды биз Өзбекстан менен Казакстан менен айланып алып келчүбүз. Ал убакта бул линиябыз жок болчу. Анткени 500 киловольттук биздин линиялар бар, 509-ден. Анын пропускной способностью 1000 мегаваттын тегерегинде болсо, условно говоря, да. А биздин колдонуубуз 1,5дан көбүрөөк. Ошонун калганын Өзбекстан менен айланып 7-8 миллион доллар төлөп, ошол өткөрүп бергенине бияка алып келип, анан Искөл, анан Нарын областына таратып берчүбүз да. Андан кийинки энергетикалык объектилер менен таанышуу иш-чарасы Орто Токой суу сактагычына салынып жаткан Орто Токой КЭСинде уланып, ал жактан суу өтө турган туннелдин, жумушчулар шаарчасынын, жолдун курулушу жана башка иштер көрсөтүлүп, келгендерге жерине тааныштырылды. Орто Токой кичи КЭСинин курулушу расмий түрдө 2024-жылдын июнь айында башталган. Азыркы тапта иштин 40-50% аяктап, учурда 130дан ашык киши эмгектенүүдө. Алардын 40-ы жергиликтүү тургундар. Бул Орто Токой суу сактагычында курулуп жаткан кичи КЭС Балыкчы шаарындагы 14 миңден ашык абонентти электр энергиясы менен камсыздоого жетет. Тактап айтканда КЭСтин кубаттуулугу 21 мегаватт болот. Анда жылына 75 миллион киловатт саат электр энергия өндүрүлүп турат. Ал эми бул КЭСти курууга болжол менен 34,8 миллион доллар сарпталат. Жана аталган долбоорду Кыргызстандын Чакан КЭС ишканасы менен Кытайдын компаниясы жүзөгө ашырууда. Ал эми КЭСти 2026-жылдын 1-жарымында ишке берүү күтүлүп жатат. Картадан көрсөтпөдүк, бу туннел касылып атат. Ошо туннелдин жалпы узундугу 770 метрди түзөт. Ошо туннелдин могу тоонун тиги КЭСтин баягы оң капталы менен мына могул жерде мына трактор иштеп атпайбы? Ушул жерден келип, анан бул жерде водоприемник болот. Суу жанагы КЭСке кетчү суу ошол жерден. Ал жерде бетондук иштер башталат дагы, ал жерде водоприемник, анан жанагы аварийный затвор дейт. Ал аварийный затвор баа жабылып, бул жерде ошол иштер жүрүп жатат. Андан кийинки сапар Ат башы дарыясынын боюнда жайгашкан Ат башы КЭСинде уланды. 1970-жылы ишке берилген бул станция Нарын облусунун энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Тагыраак айтканда, Нарын облусунун 25%-ын электр энергия менен камсыз кылат. КЭСтин жетекчисинин айтымында, бир нече жыл мурда КЭС баскыч менен жаңылана баштап, 4 агрегат алмаштырылган. Мындан тышкары башкаруу, коопсуздук жана музатуу системалары тактап айтканда, КЭС толук 100% жаңыланган. Генераторлар эмес, выключательдерди, трансформаторларды, суу кирчү, суу чыкчу, спиральный камера бүт баарын алмаштырдык. Полностью Ат башы КЭС мындайча айтканда 100% жаңыланды да. Ошондуктан азыр биз эч кандай өзгөлтүксүз сок чыгарабыз. Мурун биз жылына 150-155 миллион киловатт саат электр энергиясын чыгарсак бир жылда. Былтыркы мына 2024-дө 203 миллионго чыгардык. Мындайча айтканда 55 миллионго жакшы аткардык да. Бул реконструкциянын жыйынтыгы. Энергетикалык объектилер менен таанышуу иш-чарасынын соңунда Нарын облусунун Куланак айылында Куланак КЭСинин курулушу да тааныштырылды. Биз азыр Нарындагы эң ири КЭСтердин бири Куланак КЭСинде турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй азыркы тапта жумуш кызуу жүрүүдө. Эгер КЭС ишке келе турган болсо, жылына 450 миллион киловатт саатка чейинки электр энергиясын өндүрүү пландалууда. Бул Куланак КЭСинин кубаттуулугу 100 мегаватт болуп, төмөндө айтылгандай курулуш бүтүп, КЭС ишке киргенде жылына 450 миллион киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөрү күтүлүүдө. Демек, бул бүтүндөй Нарын облусу электр энергиясы менен толук камсыздалат деген сөз. Ал эми ушул тапта курулуш иштерин 40% аяктап калганы белгилүү болду. Долбоордун башкы инженери Белек Сулаймановдун айтымында, бул долбоордун баасы дээрлик 135 миллион долларды түзөт. Анын 88 миллион долларын Евразиялык өнүктүрүү банкы жана Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду бөлүүдө. Ал эми Куланак КЭСи куруунун азыркы этабында 600дөн ашык куруучулар тартылган. Эми алдыда дагы жумушчулардын санын 1000 адамга чейин көбөйтүү пландалып жатканы айтылды. Азыр биз мына головной узел деп коет, Куланак КЭСтин суу тосмо, суу алчу бөлүмүндө. Азыркы кезде бизде водосброс курулуп атат. Водосбросубуз сопрягающий устой деп коет. Аныбыз 90%га жакындап калды. Негизинде суу тосмо дамбасын деп коет, аны отсыпкага даярданып атабыз.
Эске салсак, өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы аталган куланак КЭСтин курулушуна старт берип жатып, бул КЭС Нарын облусунун гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына, энергетика тармагына пайда алып келе турганын белгилеген. Маалым болгондой, Кыргыз бийлиги учурда энергияны кайра жаралуучу булактардын өнүктүрүүнүн ар кайсы жолдорун издеп, жакын келечекте дагы көптөгөн орто жана чакан КЭСтерди курууну белсенүүдө. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Россиялык кесиптеши Татьяна Москалькова менен жолугуп мигранттардын укугун коргоону талкуулады. Бул тууралуу аталган институттан кабарлашты. Маалыматка ылайык акыйкатчылар Москвада КМШнын адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынынын алкагында баарлашкан. Жаманбаева 10 апрелде Москвадагы Бодрость мончосунда болгон окуя боюнча тынчсыздануусун билдирип, Россиянын акыйкатчысы Татьяна Москальковадан кыргызстандыктардын укугун коргоого көмөк көрсөтүүнү суранган. Видео кадрлардагы кыргыз жарандарынын массалык кармалышы учурунда күч колдонуу канчалык негиздүү деген суроо жаралат. Кыргыз жарандарына карата ар кандай административдик же күч колдонуу чаралары процесстик укуктарды, эл аралык милдеттемелерди сактоо менен жүргүзүлүшү керек. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук укуктуу мүчөсү деген Жаманбаева. Москалькова бул окуя боюнча анын кайрылуусунан кийин Россиянын прокуратурасы жана миграция кызматы текшерүүлөрдү баштаганын маалымдады. Бул окуяга мен реакция жасадым. Өзүм көзөмөлдөйм. Учурда биздин өлкөдө коопсуздукту күчөтүү талап кылынууда. Бирок коопсуздук чараларын күчөтүү менен бирге мыйзамдуу жүргөн адамдардын укуктары бузулбашы керек деди Россиянын акыйкатчысы. Ал ошондой эле жакында Шереметьево аэропортунда мигранттарга жасалган катаал мамиле боюнча чек ара жана бажы кызматтары менен биргеликте чара көргөнүн кошумчалады. Свердлов райондук соту активист укук коргоочу Рита Карасартованы 12 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Рита Карасартовага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар пункту боюнча айып тагылды. 14 апрелдин кечинде Рита Карасартованын үйүндө тинтүү жүрүп, аны бет капчан жана куралчан милиция кызматкерлери кармап кеткен. Андан соң ал 48 саатка кармалган. Кармалардын алдында Карасартова өз үйүндө тинтүү жүрүп жатканын Фейсбукка жазып, буга 10 апрелден бери дайыны чыкпай жатканы айтылган Тилекмат Кудайберген уулуна таандык деген катты өзүнүн социалдык баракчасына жарыялаганы менен байланыштырган. Бишкек шаардык муниципалдык инспекциясы Панфилов атындагы парктын администрациясына 6 берене боюнча 68 000 сом айып салды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Аттракциондорду колдонуу шарттарынын бузулушу жана кызматтар тарабынан бир нече жолу эскертүүлөр берилгендигине байланыштуу мэрия кыздын аттракциондун кулап кетиши боюнча окуядан кийин балдар оюн зоок ЖЧКсы менен ижара келишимин бузган. Мындан тышкары аталган ведомство Сейилбак шаарды көрктөндүрүү эрежелеринин талаптарына жооп бербей, аймакта күнүмдүк санитардык тазалоо иштерин кылбай жатат деп билдирди. 2025 жылдын 1 апрелинен саат 13:00 баштап Панфилов атындагы парктын аттракциондору убактылуу жабылган. Тамак аш тейлөөчү жайлар боюнча маселе ачык бойдон калууда. Бирок жакынкы келечекте экспертизанын жыйынтыгы боюнча парктын иштөө концепциясы толугу менен кайра каралат. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясынын жыйында атка минерлер Сейилбакты өткөн окуядан улам толук жабуу керектигин билдиришкен. Балдар оюн зоок жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директору Дмитрий Петров 2024 жылдын декабрь айында Сейилбак 1 жылдык 10 миллион сом ижара акысын төлөгөндүгүн кошумчалаган. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.